психикалык ооруканага жаткырышкан. Жалал Абад облусунда кыймылсыз мүлктү мыйзамсыз ээлеп алууга жана документтерди жасалмалоого шектелип 2 жаран кармалды. УКМК билдиргендей, шектүүлөрдүн бири экинчи топтогу майыптыгы бар Ооган согушунун ардагеринин ишенимине кирген. Жасалма документтердин негизинде ишеним каталып, ардагердин батирин үчүнчү жакка каттатып сатып жиберген. Ал эми кылмышты жашыруу үчүн жабырлануучуну психиатриялык мекемеге жаткырып, ардагер ал жерде 5 жылдан ашуун болгон. Атайын кызмат шектүү дагы бир жаран каза болгондон кийин ал менен түзүлгөн делген нике күбөлүгүн жасалмалап, үйүн өзүнө каттатып алганын билдирди. Шектүүлөр дагы бир жаранды коркутуу менен үйүн өздөрүнө каттатууга мажбурлашканы, мындан көп өтпөй жабырлануучу каза болуп калганы кабарланды. УКМК маалымдагандай, шектүүлөрдүн бири камкордук көрөм деп эжесинин ишенимине кирип, батирин өзүнө каттатып алган. Андан соң шериги менен жасалма документтерди даярдап, аял психикалык стационарга мажбурлап жаткырылган. Шектүүлөр батирди кайра каттап сатып жиберишкен. Жабырлануучу узакы убакытка психикалык ооруканада болуп, шектүү аны үйүнө алып кеткен. Ал жабырлануучуга физикалык, психологиялык басым жасап, анын өлүмүнө себеп болгон дейт УКМК. Бул факт боюнча тергөө иштери уланып, оорукананын жетекчилеринин жана кызматкерлеринин кылмышка тиешеси бар жогу текшерилип жатат.